Урматтуу Сауд Арабия падышачылыгынын мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардаккарлар ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Акматов. Урматтуу президент мырза, сизге Сауд Арабия падышачылыгынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ибрахим бин Ради бин Абдурахман Аль-Ради мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. وفي الختام أود أن أعبر لفخامتكم عن فائق شكري وامتناني لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودفء المشاعر التي حظيت بها منذ وصولي إلى بلدكم الجميل، والله يحفظكم ويرعاكم. Meclisin qamqorchusунун Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырдым. استقبلنا ويعني متعاون معنا، وإن شاء الله إننا بنكون وسعيد جدا في السعي لتطوير أيضا. يعني أنا سعيد أكثر بالأخبار الطيبة ولدعم الجمهورية القرقيزية. Урматтуу Франция Республикасынын мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардаккарлар ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Акматов. Рахмат. Merci. Урматтуу президент мырза, сизге Франция Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Франсуа де Лаус мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Real possibilities of the two countries, and in this relation I And EDF, industrial sector of the Kyrgyz economy, profitable. Урматтуу президент мырза, сизге Корея Республикасынын Кыргыз Республикасына атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ли Вон Че мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Урматтуу президент мырза, сизге Дания королдугунун Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Карстен Сендегорд мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз.
Урматтуу Литва Республикасы мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардаккары ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Акматов. Литва Республикасынын Кыргыз Республикасынага атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Гентаутас Василис мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Уважаемый господин президент, для меня большая честь вручить вам верительные грамоты, подписанные президентом Литовской Республики Гитанасом Наусєдой, и приступить к исполнению обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Литовской Республики в Киргизской Республике. Наши народы связывают, несмотря на географическое расстояние, исторические и человеческие связи, и я уверен, что тот уровень отношений между нашими странами, который мы на сегодня имеем, далеко не полностью исчерпывает их потенциал. Во имя возложенной на меня ответственной миссии буду прилагать все мои усилия для того, чтобы взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами чем дальше, тем более развивалось. Спасибо вам, господин президент. Рахмат. Насчет коррупции. Мы с коррупционерами не договариваемся. Урматтуу Нидерланд королдугунун мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардаккары ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Акматов. Урматтуу президент мырза, сизге Нидерланд королдугунун Кыргыз Республикасынага атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Андре Карстенс мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Я очень рад данной возможности вручить вам сегодня свои верительные грамоты и передать вашей стране и народу Кыргызстана наилучшие пожелания благополучия от нашего короля, его королевского высочества короля Вильгельма Александра. С давних пор наши страны поддерживают дружеские отношения, несмотря на большое расстояние между нами и разное происхождение. Отношения, особенно между нашими двумя народами, процветают, о чем свидетельствует постоянный поток туристов из Нидерландов на протяжении многих лет. У нас также есть некоторые общие интересы и ценности. Мы оба заинтересованы в расширении наших торговых и инвестиционных возможностей. Кроме того, мы разделяем одни и те же всемирные ценности, поскольку оба наши страны подписали и ратифицировали значительное количество международных договоров, к примеру, по правам человека. Одним словом, между нашими ценностями и тем, что вы могли бы назвать кыргызскими или центральноазиатскими ценностями, нет так много разницы. Поэтому я считаю, что у нас много общего, что поможет нам инвестировать в наше взаимовыгодное будущее. Дорогой президент, огромное спасибо за ваше внимание. Спасибо.
Урматтуу президент мырза, сизге Кипр Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгар укуктуу элчиси Андреас Зинонас мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Taking this occasion, I would like to convey a message from the President Anastasia. Dear Ambassador, in order to intensify our We are a small country, but we can do more, and as a very friendly country, people within the European Union. Урматтуу Хорватия Республикасы мырза элчиси, сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардак кароо ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Насирдинов. Урматтуу президент мырза, сизге Хорватия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгар укуктуу элчиси Рефик Шабанович мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз. Let me first to congratulate you for the fair and very well conducted presidential election held in Сиздин келишиңизге Улуттук гвардиянын ардак кароо ротасынын атынан ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Насирдинов. Урматтуу президент мырза, сизге Финляндия Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгар укуктуу элчиси Сойли Макалейнин Буханист айымды тааныштырууга уруксат этиңиз. Mr. President, and also to convey the greetings from the President of the Republic of Finland, Mr. Sauli Niinistö. Сизге Бириккен Араб Эмирликтеринин Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгар укуктуу элчиси Саид Матар Султан Аль-Сири Аль-Кемзи мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз.
ысык саламыбызды билдиребиз. Ротанын командири гвардиянын лейтенанты Насирдинов. Урматтуу президент мырза, сизге Бангладеш Эл Республикасынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Мохаммед Жахангир Алам мырзаны тааныштырууга уруксат этиңиз.